Эсиңиздерде болсо 2013-жылы Суперинфо гезити уюштурган жылдын тандоосунда Салам Нью-Йорк тасмасы жылдын триумфу болгон эле. Анткени бул тасма супер тандоодо 4 наамга ат салышып, жыйынтыгында 4 наамды тең өз куржунуна салып кеткен. Сыйлык алганыбызга өтө кубанычтабыз. Нью-Йорк — город-сказка, но сказка длится недолго. Мына ушул фильмдин жаратуучуларынан кайрадан «Герой моей девушки» аттуу жаңы комедия жарыкка чыкты. Тасманын бета чаар аземи жабык эшик артында өтүп, режиссер Руслан Акундун эмгегине биринчилерден болуп, кыргыз шоу чөйрөсүнүн өкүлдөрү баа беришти. Можно с вами познакомиться? Можно. Телек? Салка. А это мой друг Бека. Бул комедияда башкы каармандардын бири тамашоочу Жеңиш Майрамбек уулу биринчи ирет толук кандуу тасмада ойноп жатса, казак актрисасы Алия Телебарисова Руслан Акундун фильмине тартылууну кыялданчу экен. Поэтому всегда слушайся меня. Кто тебе все это сказал? Кто? Кто? Я. Ал эми тасманын кыскача сюжети архитектор кесибин тандап, жогорку окуу жайлардын биринде билим алып жаткан Тилек жөнүндө. Өзүнүн күчүнө ишенбеген жигит студенттер арасында өтчү архитекторлордун сынагына катышат. Бирок сынакта талант эмес, тааныш акчалуу студент утуп кеткенине ичи ачышып, бул жашоодо баарын акча чечерине көзү жетет. Ошентип баш каарман Тайпалаш байдын кызы Каныкей менен достошуп, анын жигити болууну көздөп, Бийкечтин көңүлүн алуу үчүн кадимки кыздар кылган иштерди жасай баштайт. Я не хотел тебя расстраивать. Но я видел, как твой Эрлан вчера целовался с девушкой в клубе. Я видел Тимура с парнем. Бул арада кыздын жүрөгүн багындырган ары сырдуу, ары күчтүү, аракетчил жигит пайда болот. Тилек дос кызы менен сырдуу жигиттин мамиле түзүүсүнө жол бербештен айласын издеп, түрдүү жолдорго барат. Попался, мистер весь идеальный. А вот и наш скелет. Красивый скелет. Эми тасманын соңунда Тилектин ою ишке ашабы, же дос кызы өзү жактырган жигит менен калабы? Бул суроого 27 ноябрдан баштап баардык кинотеатрларда көрсөтүлчү тасмадан жооп таба аласыздар. Этот проект для меня был очень интересным. Одна из моих первых комедий «Герой моей девушки». Это моя первая работа в Кыргызстане с Русланом. Очень талантливый режиссер. Я очень рада, что он пригласил меня на свой проект. И я надеюсь, что мы с ним будем еще не раз сотрудничать. Съемки проходили в городе Бишкек. Я обожаю этот город, это моя вторая родина, можно сказать. Моя бабушка тут живет. Спасибо вам, что вы сегодня были с нами. Мне лично очень понравилось. Элдер күлүп атканда эле мынтип түшүнбөй аттым эмне күлүп атты дегендей болуп эле. Бирок көптөн бери мындай көп эле көрө берип тасманы кичине эме болуп калыптыр. Чувство жоголуп калыптыр. Күлкүгө чувство жоголуп анан мен көргөн эле нерседей болуп аттым. Анан элдер үчүн биринчи жолу болуп атты. Байкасаңыз сахар жеп отургам. Ошо сахар жеп аткан аябай кыйналгам. Тиштеримдин баарын өлтүрүп, жана рафинат кичинекей сахардан калп айтпасам 1 коробканы өзүм эле жеп койдум го. Оозума толуп баратат, башында жутуп аткам. Жутуп атып, анан бир убакта аны жутпай эле уже мындай чогултуп баштадым. Көпчүлүктүн көңүлүнөн орун алган эмгектин жаратуучусу режиссер Руслан Акун учурда АКШда болгондуктан тасманын экинчи режиссеру Чолпон Бөрүбаева аталган фильмдин үстүнөн иштөө абдан кызыктуу болгонун айтат. Буга чейин Руслан Акун менен иштешип келгем, ошондуктан бул киного да чакырды. Анан кийин мен Кудай деп эле келдим, анткени мага Руслан байке менен иштешкен абдан жагат. Негизи андай деле көп оор абалдар болгон жок. Анткени биздин группада бардыгыбыз ынтымактуу жана бири-бирибизге жардам берип иштештик. Ошон үчүн андай деле оор нерселер болгон жок деп ойлойм. Сценарий жазылып атканда эле ушул Жеңишке адаптировать этип жазылган болсо керек деп. Анткени Жеңиштин персонажы жашоосунда да өзүнө окшошуп кетет да. Анан негизинен кастинг болгон. Алияга абдан көп кыздардын арасынан ошол Казакстандан Алияны чакырдык. Бири-бири менен кандай ойнойт, кандай ансамбль болот, ошолордун бардыгына көңүл буруп, анан ошол себептен алдык. Негизинен тасманын жарыкка чыгышына режиссердун салымы чоң болсо, фильмдин идеясы Бакыт Осмонканов менен Жеңиш Майрамбек уулуна таандык. Ал эми аны экрандаштыруунун демилгечиси, тамашоонун негиздөөчүсү Эрмек Нурбаев. Мен азыр чындыгы эле көрүүчү катары отурдум. Себеп дегенде мен жанагы рабочий версияда кот. Буга чейинки жайында бир чогуу көргөнбүз. Акыркы версиясын, кинобуздун мен көрүүчү катары силер менен чогуу көрдүм. Чындыгында мен көрө элек болчумун. Анан көрүүчү катары мага аябай эле жакты. Өзүбүздүн кинобузду мактабай эле коем, бирок мен ойлойм биздин көрүүчүлөргө буюрса жагат деп. Кинотасмабыздын балким бирден бир ою
бир гана Кыргызстанда эмес, балким кошуна болгон Казакстанга дагы чыгып көрүү деген максатыбыз бар болчу. Ошол себептүү орус тилинде тартууга эме болду. Эң башкысы ошол ар бир адам өзү менен калыш керек, өзү бойдон калыш керек. Ошол кайсыл бир ийгиликке жетишүү үчүн аракет кылып, эч кандай жаман нерсеге барбай, бирөөнүн эмесин бузбай, бирөөгө жол торобой, буюрса биздин каарманыбыз Тилек дагы аракет кылып, орто жолдон антип чалынып, булунуп, тигиндей мындай болуп кетти, бирок аягында көрдүңүздөр, Кудай буйрса баары жакшы болду. Учурда кыргыз киносун жаш режиссерлордун эмгегинен жаралган тасмалардын толкуну каптап турган кез. Албетте бул нерсе атаандашууну жаратып, мыктылары иргелип алынаары да бышык. А көрүүчүлөр болсо кайсы фильмге барууну, ал кандай тасма экенин өздөрү таразалап алат.